Assalamu alaikum. Peki kandayсыз? Алейкумсалам күчүгүм. Анда күчүгүм дейм да, сен ким элең? Сизди атайын издеп келдик. Аяз ата керек болуп атат. Бизгечи мектептеги кичинекей балдарга белек бересиз, ойнотосуз дегендей. Күчүгүм, мен азыр бирөөгө белек берип эмете турганда өсүмдө акча жок болуп атат, чынында. Жок, биз баарын даярдап коебуз. Белектерди алып, даярдап. Сиз болгону аткарып беришиңиз керек болуп атат да. Кызмат акыңыз канча болот байке? Акча төлөйсүңөр. Анан ошондон айтпайсың күчүгүм. Негизи былтыр 1180 сомдон чыгып аткан. Анан быйыл атайын акция кылып 750ден кылып атам. Жакшы экен. Болот байке, бизге болот, сонун болот. Боло береби? Анда бирок акчаны вперед бересиң го күчүгүм, Тиги вперед берсең тиги Сайман сон акциясы болуп атыптыр. Жаңы жылга чейин арыз таштап койсоң, 1180 сомдун ордуна 6 ай бою 750 сом экен. Күчүгүм, ал жакта баары бар экен. Телевидение, 5 кинотеатр, роутер, анан жанагы эмеси, приставкасы. Аны уктуң беле? Коштум мен да ошондой. Аны баары угуп атпайбы? Байырбы, Сайманы баары билет да. Жарайт анда, сүйлөштүк анда. Ия. Ошентип эле. Тиги Аяз апа кереги жок беле? Майраш терчит болалы. Ага 20 сом берсең эле болот. Жок, Аяз кыз бар, Аяз кыз бар. Аяз кыз барбы? Жакшынакай эле. Кайным, сен мындай көчөдө баратып 10 миллион сом таап алсаң эмне кылат элең? Каякта экен Жезе? Жок. Мен негизи дейм, мындай элестетип көрсөң. Негизи 10 миллион сом болсочу Жезе. 9 миллион сом. Жаңы бек алмактын дагы миллион сомду чөнтөккө салып коймокмун. Миллион сом эмне? Бизнес-ка? Жок, бензинге да. 10 миллион сом болса гана. Мейли, мындай элестетип көрсөң, бирөө сага келди да, мынакей сага 10 миллион сом, сен могу кумурсканын баарын жейсиң десе, жейт берең. Кайным. Не кылып атасың? Кумурска издеп атам Жезе. Кумурска издебей эле кой, элестетип атам дейм, балким бирөө келчү. Мындай эле бер. Кайным, мой О бар го, сону лотерея кылып атат да. 5 сомдон өйдө мой О аркылуу төлөмдөрдү аткарсаң, сен лотерейный билеттерди чогултуп туруп, ошолор аркылуу 10 миллион сомду утуп алышың мүмкүн да. Алар ишөчү, жума сайын акчалай билектерди ойнотуп атат. Мен ишине катышып атам. Йо Жезе, мен да катышам Жезе. Мен да катышам. Бирок сен вдруг да утуп калсаңчы 10 миллион сомду. Мындай БХ, СХ деп эле квартира алып албайсыңбы? Ой, зачем мага квартира Жезе? Мен бехали алам Жезе. Силердикинде эле жашайм да. Жезе, мен моё менен төлөп бизнес алып келе калайынчы. Мага 1000 сом которуп коесузчу. Айтпай эле кой. Ассалам алейкум. Алейкум, жакшы, кандайсың? Тиги биз Абысынки деген кино тартканбыз да. Анан ошого реклама кылып берип коесузбу деп келгенбиз. Маселеси жок, силерди колдогондо кимди колдойсуз? Сатып берейин. Сценарий барбы? Ошо бир маселе болуп атат да. Союзбектин образында тартыш керек болуп атат рекламаны. Койгулачы, билесиңер го, мен образдарда эчтеке тартпай элем, ойнобой элем, Жок, Эмил баке, төлөп беребиз. Жак, төлөп берсеңер, мен деле албайт болчу мен. Жаксыңар, просто мурут тартыш керек, кичине убарасы бар да, канчага бересиңер? 5000. 5000? Кой, давай. Жок, Мен 5000 менен жүрмөк болем, давай. Мен иштеримди толтура, кой. $5000 төлөп беребиз. Канча? Күчүгүм, башында эле ошо доллар-молларыңды айтпайсың, киши мага бара кылбай. Эмне деген кино? Абысынки. Урматтуу достор, Абысынки деген кино комедияны көргүлө. 28 ноябрдан баштап баардык кинотеатрларда. Аябай бооруңар эси, мен уже боорум эсиле баштады. Бирок көрө элекмин. Эмил баке, бүтүлү болду бияга. Эмне? Денем чалып атат. Видеону көрүп турбу? Ооба. Жинден атабы? Аябай. Канчалык аябай болгондо? Сөгүндү кыскасы. Анда өтө эле болуп кетти. Ооба. Кепесең. Жаным, каражан, мен жүрөгүмдүн хозяйкасы. Эмилек, сен жасоодон тажадыңбы? Жак, эмнеге тажабайм, сен бар да тажабайм да. Анда эмне болгон видео жанагысы менен?
Ай, аны мен жөнүнө кое берсем болбой, жаңа Радик деген ачыкча неме келип алып эле режиссерчу. Тартылып берип койчу, сонун болот. Биз сага гонорар 10 миллион сом беребиз деп атпан, баягы сен машина алмаштырып бер деп атпадың беле? Анан ушу жаңы машина алып берип салайын деп ошого тартып салгам да. Да? Макул анда эме. Сонда жашып калып экенсиңер жүзүнүңерге. Рахмат. Эме мейли тарта бергиле. Рахмат, ана момундай жумуш иштеп атканда ана монтип чала бербеди, ананчы нерв кылып. Давай. Не деп салдыңыз? Каяктан 10 миллион сом? Эмне унутуп калдыңбы? Сиз өзүңүз кызмет тартылам белет. Уксаң өзүм айттым, ооба. Жана моёдон QR аркылуу төлөмдү канчалык көп жүргүзсөң, сенде 10 миллион сомго шанс көп болот. Лотерея жүргүзүп атышпайбы? Ошону учушубуз керек. Эмил, жүр, тиги кыз менен бийлеген сыңа тарта салчы, жүр. Я бийлеген сен аны ал эле салчы. Дагы 10 миллион тапкыдай. Мен эмен жок азыр. Убактым да жок. Деке, короче, тартпайлы болот. Эй, Айка, деди врачкаң айтчы. Болбосо мен айтайын, мен айтсам катуу тиет. Өткөндө машинамды айдап кайра чыгып кетти. Эми жаңы айда үйрөнүп атат да. Жаңы айдап үйрөнүп. Анын атайын эле чыгып кетти, мык менен жайна мен сени сүйөм, I love you деп. Ошонун окусу качан бүтөт же отчисление болуп кетпейт жо. Жөнчем килейген контракт эле окуп атпайбы? Ошо айтмакчы, килейген контракт эмнеге мен төлөп атам мен? Сен өзүң сестренкаңды караболчу. Күндө келип продуктылардын баарын ташып кетип атат. Жок, ал жөн үйгө интернет үшүнүнө келет негизи. Биз жанагы Саймадан премиум 500 плюс OTV гигабиттик роутер менен кошподук беле? Жанагы айына 1180 сом болгонбу? Ооба, дагы 5 онлайн кинотеатр, анан секундасына 500 мегабит интернет. Ошондой эле алар гигабиттик роутерди бекер беришти го. Бизде азыр любой комнатада Wi-Fi тартат. Могу Саймага туташ кычакты билесиңби, биз интернеттен кандай кыйналдык эле. Атап карындашы продукту анан чача-мача деп келбейт. Жеңе, эмне продукт ал дейсиңерби? Эмне алып кетем үйгө? Кичине ответственно болуп, бир нерсе алып койбойсуңарбы? Муну алып кетеби? Мейли. Туш. Нуркул. Те магазинди көрдүңбү? Барасың дагы Эмилден келдим десең акча берет. Братан, тиги мурунку карызын төлөсүн, анан акча берем дейт го. Мына тети кафени көрдүңбү? Ооба. Ошо жака барып Эмилден десең акча берет. Братан, тиги акчага сүйлөшкөн эмес, только тамак жеп турат деп сүйлөшкөн эмес дейт го. Питание алып келипчи, биринчи питание уруп алып. Питание бодрый кирди окшойт, Мощно. Нуке, братан. вулканизацияны көрдүңбү? Ят Эмиля десең. Ят Эмиля деп эле койчу, а то бербей коет. Ят Руслана десең акча берет. Братан, негизи сизге канча сом керек болот? 540 сом керек болот. Неге дейбин? Короче, эртең менен уктап атсам, Ошкадан мондай СМС келди да. Оду сон тариф чыгыптыр да. Переходи на О-комбо деген. Аксыз СМС, чалуулар, максималдуу ылдамдыкта 40 гигабайт интернет. OTV'де 40 каналдан тышкарыдагы 2 опция бекер кошсо болот экен. Wi-Fi бекер таратасың. Прикинь? Яндекс плюска подписка. Ошо срочно кошуп салыш керек болот да. Братан, андай болсо мен эле берейинчи ушул акчаны мынакей. Койчу. О? Нуке, анда муакчаң тез самсыкана көрдүңбү? Ошо барып туруп, Ят Эмиля десең сага берет. Болбосо самсык алып аласың да. Всё. Айда. Эмне болот ошо? Жезе, силер эжем экөөңөр үйлөнүп аткандачы, мен кичинекей болуп уктап калыпчы, кулагым чойбой калган болчумун. Анан Ошо кулак чойгондо деген акча бериш керек да. Эмне кылсың сен акчаны? Киного барып, нары бери басып, менде выходной да жерде. Выходной дейсиң, выходной деген иштеген кишиде болот, сен иштебейсиң да. Эмне кино көргүң келип атабы? Кино көрүш керек болот. Жезе бул эл соңу трейлер көрөм мен кинонучу. Дүкөнгө барасың, 2 калың батарейка бар го, ошондон алып келе алчы, тур давай. Сайма Телекомдун премиум 500 дегенин кошуп койдум. Ичинде 5 онлайн кинотеатр, мыкты сапатта, жарнамасы жок, каалашынча сом сапатта көрүп кинолорду отура бересиң. Акылбы? Жезе акчачы кулак чойгондум. Акчаны киного сурабадым беле? Биякта кино толтурат да түрменчи. Эмкиде мурдун талкалап койма. Мен энемди айтчу элем го. Тене карындашым күндө келип атат.
жыма жардам берип койбойт. Сен не кылганыңа жардам берсин? Же тамак жасап алсаң? Продукты жок. Кандай продукт жок? Өткөндө эле албадык беле? Ошону айтып атам. Өткөндө эле алганбыз. Карындашым бүт келип ташып кетип атат. Сен иниң деле жыргатып аткан жок. Мен тиги кошелегимден сурабай эле акча алып калыптыр аны. Аны мен алгам. Неге? Ошо Рохага бергенге. Дезе, айтып коңузчу, о банк картасын мага бересиз. Кандайча сага берет? Өзүңдүкүн албайсыңбы? Мага берет Дезе. Силер өзүңөр эле карточка ачтырып албайсыңарбы? Бул тез, анан акысы жок. Каалаган О банктан же Остордон ачса болот. О банктын виза картасын ачтырсаңар эгерде, ар бир карта менен төлөмдүн 2% кэшбэк кайтарып берип атат. Сон нерседи өзүңөр эле ачтырып алгыла. Дезе бизде карта бар, просто ичинде акча жок болуп атат да. Жемне акча которуп койсо, 2% кэшбэгин которуп коем да сизге кайра.